Сиңдим апама ок тийди деп ыйлап жиберди. Баткендеги чек ара жаңжалы күбөлөрдүн көзү менен. 16 сентябрь күнү кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыккан. Ок атышууда бир чек арачы каза болуп, 13 адам ар түрдүү жаракат алды. Супер KG гезити бул чыгарылышында ушул кандуу окуянын күбөлөрү, октон жаракат алгандардын жакындары менен сүйлөшкөн. 5 мүнөттөн кийин сүйлөшөлчү деп телефонун өчүрүп койду. Жаңжалда ок тийген Бүбүсара Жайнакованын эжеси Урулка Умарова окуя тууралуу буларды айтып берди. Сиңдим Бүбүсаранын желкесине ок тийиптир. Биз бир туугандардын кыздарыбыз, бат-баттан кабар алышып турабыз. Ошол күнү саат 5 чамасы болчу. Телефон аркылуу сүйлөшүп жатканбыз. Бир убакта Бүбүсара эже кое туруңузчу, 5 мүнөттөн кийин сүйлөшөбүз деп телефонду өчүрүп салды. Бир аздан кийин чалсам телефону өчүк болду. Өзүм Исфана шаарында жашайм. Бирок ошол күнү Лейлек районундагы Оочу айылында жүргөм. Оочудан Исфанага жеткенче санаам тынган жок. 1,5 сааттан кийин кайра телефон чалдым, дагы эле өчүк. Сиңдимдин 2-класста окуган кызы бар. Бир аздан кийин ошол кызы телефон чалды. Эже апама ок тийди деп ыйлап жиберди. Жанында ким бар экенин сурасам, кошунабыз бар деди. Ошол келин телефонду алып, эже кабатыр болбоңуз, биз сиңдиңизди Бешкенттеги Лейлек районуна караштуу айыл ооруканага алып баратабыз деди. Тез жардам унаасын чек арадан өткөрбөй коюшуптур. Айыл жеринде тез жардам жетишпейт да. Ооруканага жеткиргенче 4 саат өттү. Сиңдим көп кан жоготкондуктан өзүнө келбей жатты. Бешкентте эле айыл жергеси болгондуктан ооруканадагы шарттар жакшы эмес. Ал жердеги дарыгерлер сиңдимди эсине келтире албагандыктан Исфана шаарына алып жөнөшүптүр. Исфанадан жарадар болгондорго тез жардам унаасын жиберишсе, тажик тарап чек арадан өткөрбөй коюшту дешти. Эптеп ошол жерде жашаган тургундардын унаасына салып, Исфанага жеткиришти. Мен Исфанадагы ооруканага барганда сиңдимди унаадан алып түшүп жатышыптыр. Жанына барып колун кармалап түртүп көрсөм, сезбейт. Бүбүсара, көзүңдү ач сиңдим, мен келдим, эжең Урулка десем көзүн бир ачты да, ошону менен алып кирип кетишти. Бейтаптарды Бишкекке алып жөнөйбүз деп калышканда мен да коштоп келдим. Алыс жерден алып келүү бир топ эле оор болду. Бишкекке жеткиче 2-3 жолу тамчылатма дары коюп жатып алып келишти. Желкесине тийген окту 19 сентябрь күнү операция жасап алышты. Азыр кайра жандандыруу бөлүмүндө. Кудайга шүгүр, эсине келди. Эжемди насый алып ачкан дүкөнүн тоноп кетишти. Бүбүсара Жайнакованын бир тууган сиңдиси Нургүл Усманова эжесинин жалгыз уулу жоголуп кайра табылганын айтат. Жабырлануучу Бүбүсара Жайнакова менин бир тууган эжем. Айыл жеринде жумушта эле жок да. Эжем чек арага жакын жерге кичинекей дүкөн ачып, ошону иштетип баштаган. Аны да насый алып, ошол акчага ачкан. Насыяны жабуу үчүн акча табам деп жездем Орусияга кеткен. 1 жылга жете элек болчу. Ушул жаңжалдан улам кайра келүүгө аргасыз болду. Азыр эжемди ооруканада жездем карап жатат. Ошол күнү эжем дүкөнүндө болчу. Чуу чыгып, эл качып баштаганда дүкөндү жапканга кайдан чамасы жетсин. Атышуу болгон күнү ээн калган дүкөндү тажиктер тоноп кетишиптир. Эжем менен жездемдин 4 баласы бар. Улуу кыздарынын экөө студент, баласы 5-класста, кичүү кызы 2-класста окуйт. Алардын үйү так ошол атышуу болгон жерде. 5-класстагы баласы коркконунан ызы-чуу болгон эл менен кошулуп качып кете берген экен. Ошентип Оочу айылына барып калыптыр. Качып баргандарды айылдын эски мектебинин имаратына киргизишиптир. Окуянын эртеси ошол айылдагы эл качып баргандарды 2-3төн үйүнө алып кетип, курсактарын тойгузуп жардам көрсөтүшүптүр. Кийинки күнү улуу эжемдин баласы аны ошолордун арасынан таап келди. Балам айылга барбайм деп жатат. Күмүш Урстамова окуяда ок тийип жарадар болгондордун бири. Мындан ары чек арада жашагандан коркуп жатканын айтат. Мен Максат айылынын тургуну болом. Бир кошунабыз кыргыз болсо, экинчиси тажик. Чек аранын ушундай чырмалышкан жеринде жашайбыз. Ушуну менен быйыл 3-чү рет чек арада жаңжал чыкты. Буга чейин 2 жолу чыр чыкканда айылдан качып кетип жан сактаганбыз. Бул жолу да ошол жакка качтык. Тажик тарап атайын даярдыкта келген көрүнөт. 600 метрдей качып барып, бир үйдүн дубалына жашынып турганыбызда да ок жетип жатты. Ок каяктан келип тийди билбей да калдык. Бишкекке бизди аскер кызматкерлери алып келишти. Чек арадагы чырлар жүрөгүбүздүн ишин алып бүттү. Мына балам коркконунан айылга барбай эле коелучу деп отурат. Чындыгында ал жакка барып жашагандан коркуп калдык. Кабылоо жок. Менин бир туугандарым Тажикстанда турушат. Мени Бишкекке алып келгенге алардын шарты жок болчу. Чек арадан өтө алышпайт эле. Алар Тажикстандык кыргыздар. Мен Кыргызстанга турмушка чыккам. Өзүм эмес, күйөөм 14 жаштагы уулум да жарадар болуп, бир үй бүлөдөн 3-өбүз ооруканага түштүк. Күйөөм да, балам да экинчи топтогу майып.
Айылда калган 2 кызым мектепте окуйт. Мен бир жерде иштей албайм. Себеби үйдө майып күйөөм менен орукчан уулумду карашым керек. Уулум Өткүрбекке майыптык үчүн мамлекеттен 4400 сом, күйөөм Райымбердиге болсо 2200 сом жөлөк пул берилет. Ошол акчага тиричилик кылып жашайбыз. Мындан башка киреше булагыбыз жок. Балам операциядан чыгып, учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Операцияны оор өткөрдү окшойт. Ал алаканынан жана желкесинен жаракат алган. Маркум чек арачынын агасы да чек ара чырынан каза болгон. Ок атышуудан каза болгон чек арачы Равшан Муминовдун жээни Элдор Далиев тайекесин мындайча эскерет. Таекем Равшан Муминов 1978-жылы 31 октябрда Ташкент шаарында төрөлгөн. Үй бүлөдө кичүүсү болчу. 90-жылдары таятам үй бүлөсүн Кыргызстанга көчүрүп келиптер. Равшан Тайкем Исфана шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте артыкчылык менен бүтүргөн. Кийин өз ыктыяры менен аскер кызматына барыптыр. Кызматын өтөп келип, биротоло чек арачы болуп ишке кирген. Ошол бойдон ушул тармакта жүрдү. Таекем аябай жакшы адам болчу. Жардам сураган кишинин колун куру кайтарчу эмес. Кызматында да мыкты эмгектенгендиктен ар кандай даражадагы сыйлыктарга татыган. Кичипейил, аябагандай жөнөкөй киши эле. Таятам каза болуп калып, таенебиз 4 уул 2 кызды жалгыз чоңойткон. Асан жана Үсөн аттуу эгиз агалары 2 эжеси бар. Эң улуу агасы Дилшатбек Муминов да чек ара кызматында иштеген. Ал 2003-жылы Арка айылында чыккан чек ара чырында мекен чегин кайтарып жатып курман болгон. Тилекке каршы жеңебиз Мухайо жаш жесир калды. Балдары да жаш болчу. 2 уул 1 кызы бар. Улуусу 10 жаштагы Азизбек, кызы Сарвиназ болсо 8 жашта, кичүү уулу Аббосбек 5 жашта. Равшан Тайкем туугандары менен акыркы жолу сүйлөшкөндө үй салуу үчүн пайдубалын куйганын айткан экен. Эми анын ишин ким улантат деп каңырыгыбыз түтөп турат.